Жакшы дост менен жаман достун айырмасы кандай? Ат менен төөдөй. Жакшы дос жашоодогу эң чоң байлык, билген адамга. Ал сен кубанганда кошо кубанат. Кайгырганда жаныңда болот. Жаңылганыңда Ушундай бир заманда жашап атабыз. Өлүккө караганда анын маарекеси маанилүү. 2 жаштын бактылуулугуна караганда алардын тою маанилүү. Адамдын акылына, ыйманына караганда Понял? Я тебе еще раз говорю. Если ты чмо ебаный, блядь. Ай, ты чё, охуела, что ли, дура, ты паранойя, нахуй. Я чмо ебаный, ты чё? Пошла нахуй отсюда, блядь. Машка ебаная. Айымдар, күйөөлөрүңөргө эмнени эле доказывать этип бүтпөй койдуңар. Аябай акылдуу экениңердиби, сулуу экениңердиби, дипломуңардан 5 экенби, жашоо турмушта баарын силер так билгениңердиби, силердикиндей кылса баары жакшы болот. Айымдар, күйөөлөрүңөргө эмнени эле доказывать этип бүтпөй койдуңар. Аябай акылдуу экениңердиби, сулуу экениңердиби, дипломуңардан 5 экенби, жашоо турмушта баарын силер так билгениңердиби, силердикиндей кылса баары жакшы болот. Өтө ашыкча кичипейил болгон сайын сен арзандайсың. Анткени сен канчалык кичипейил болгон сайын адамдар сени алсыз деп пайдаланып колдонуп кетишет. Ошондуктан сен ички самооценканы көтөрүүң керек. Жок дегенди да билүү керек. Үй бүлөдөчү эне акылдуу болбосочу балдары чачырап кетет экен. Ата тышкы тон, эне ички тон дейт. Энеден көп нерсе зависит этет экен. Анын сөзүн буга ташып, бунукун буга ташып, эки баланы бири-бирине жамандап, ортодо роль ойноп, балдарын чачыратып койгон энелерди көрдүм. Эненин тарбиясы жакшы болбосо, Bugun to'yda 27 yoshli qizcha bilan gaplashib qoldim. Aka dedi, internet, Instagramga ishonish kerak emasligi, hammasi yolg'on, safsata gaplar ekan deydi. Men ham shu internet orqali hayotdan yo'limdan adashdim deyapti. Nima bo'ldi desam, erim 1,5 yoshli o'g'lim bor edi, bitta nomard erkakning gaplariga ishondim deb o'zim ikkinchi xotin qilib olaman, karyera qilasan, mashina, uy-joy olib beraman dedi. Natijada bolam bilan Күйөөңдү сүйдүрүп алгың келсе, анда күйөөңдү сен дайым мактап тур. Ушул сөздү айтсам эле аялдар мени жаман көрүп, эмне күйөөнү макташ керек, ал бизди мактасын, эмне күйөөлөргө эле ушинте бересин, эмне күйөөгө жагынып эле өтүп кетет экен да өмүрүбүз депчи. Күйөөңө жагынбай кимге жагынасың анан? Күйөөңө жагынбай кимге жагынасың анан? Вот именно күйөөгө жагыныш керек болуп атат.